Саламатсыздарбы? Атайын Пирамида телеканалы үчүн Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартиби программасы эфирде. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жазгы талаа иштерине даярдыктар боюнча парламентте маалымат берүүдө. Эл өкүлдөрү көбүнесе ирригация, үрөн, күйүүчү май маселелерин коюуда, жазгы талаа иштерине аткаруу бийлигинин даярдыктары кандай болууда, бул боюнча депутаттардын пикирин сурасак. Иса Шешенкулович, азыр сиз ирригация маселесин көтөрүп өттүңүз. Негизи эле бул маселени чечүү үчүн бизде 50 миллиард сомдон ашуун каражат талап кылынат экен да. Анан бул жакынкы жылдарда чечилеби? Себеби биздин бюджеттин тең жарымына барабар болгон сумма ирригацияга керек экен. Ирригация маселеси бул Кыргызстан үчүн биздин климаттык шартка жана географиялык шартыбызга ылайык көп жылдан бери турат бул проблема. Көп каналдар курулду, көп БСРлер курулду, көп плотиналар курулду. Мунун баары жакшы. Бирок бүгүн өздөштүрбөгөн жерлер да көп. Миңдеген гектар жерлер бар. Мына бүгүн ушул мезгилде, ушул учурда бул жумуш чорун болот. Ошон үчүн баарын тең ушул маселени чечүү үчүн албетте аябай чоң көлөмдөгү инвестициялар керек. Маселе чечилип атат азыр четинен. Бирок бүгүнкү күндө дагы мына президент өзү аракет кылып атат азыр. Ушул каражат таап, ушул ирригацияга жумшоо боюнча. Мен ойлойм, азыркы бюджеттин алы жетпейт. Бюджеттен жылыга ошол бүгүнкү күндөгү биздин ирригация системасындагы кармап туруш керек, андагы тейлеп туруш керек, анда оңдоп туруш керек. Мына ушуга анан кийин бир гана өтө бир мындай бир муктаж болгон жерлерге гана бюджеттен жардам болуп атат. Негизи бул жерге мында көп көлөмдөгү инвестиция тартыш керек. Мына сизге солярканын баасы боюнча суроо бергим келип атат. Азыр депутаттар айтышты, Казакстанда 20 сом, бизде болсо 15 сомго кымбат деп. Ал эми сезон учурунда ошол эле кадам жайда, алыскы аймактарда баасы ого бетер көтөрүлүп кетет да. Анан ушул солярканын, күйүүчү майдын баасын тескөөнү сиздер өкмөттүн тиешелүү өкүлдөрүнө коесуздарбы? Бирок муну антимонополный комитет караш керек да. Каяктан бул акча кошулду да? Ушул 20 сомго, допустим, жолке, налогу, пошлинасы баардыгы менен ушунга жетеби жокпу? Буну маселели антимонополный комитетке бериш керек да. Конечно, арзан болсо дыйканга дагы жакшы болот. Но бирок бул маселе берде чечилбейт да. Бул маселени өкмөткө тапшырма бериш керек. Азыр беришти тапшырма. Ушуну карап изилдеп чыксынчы, кантип накты түшүрсө болот да. Солярканын акылы. Тазабек Рамис, саламатсызбы? Сиз мына бүгүн жазгы талаа иштери боюнча маалымат берилип атпайбы? Анан МТСтер боюнча маселени көтөрдүңүз. Мында муниципалдык МТСтер ачылбай жатат деп. Туура айтасыз. Негизи өкмөттүн буйругу бар да. Муниципалдык МТСтерди ачуу боюнча. Негедир мына 86 айыл өкмөттөн заявка түшкөн. Азыр бир эле ошо муниципалдык МТС ачылды. Бул Көлдө. Башка жерде эч кандай ачылган жок да. Бул жөнүндө азыр өкмөттүн өкүлдөрү айтып атпайбы? Биз бул жерге бардык, ал жерге. Бул частный. Өздөрү ачкан МТСтер. Буларды эгерде өкмөттөн буйрук болгондон кийин ачуу тууралуу ачыш керек болчу да. Ошондуктан өкмөт эми кайсыл техникасы менен МТС ачмак эле? Ошо өкмөт элдер алып атпайбы? Кредитке, лизинг эсебинен алып атат. Ошолорду ачып туруп өкмөттөргө бериш керек эле да. Эң негизгиси азыр эгерде биздин айыл чарба министри өкмөт тараптан элдерибизге ушуга окшогон маселелерди чечпесе, биздин болгон тапкан байлыгыбыз жер болот атпайбы? Жер менен эле мал чарба болуп атат. Буну эч качан бир айтып эле келатат, иштебей атат да, өнүктүрүш өтө кыйын болуп атат да. Ошол маселени азыр айтып кеттик. Эми бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир 3 мүнөттө көп нерсени толук айтыш кыйын болуп атат. Кылып атабыз, аракет кылып атабыз деген маселе менен эле баардыгы алдыга жылбай келатат да. Мына быйыл дыйкандар кызылчаны аябай көп көлөмдө өндүрүп алып, заводдорго өткөрө албай өтө кыйналды да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Быйыл план ойдогудай эле болобу? Анан кийин ушул кыйынчылыктар кийинки жылда кайталанып калбайбы? Эми чынын айтканда, былтыркы жылы ушу жамгырдын көп жаашына жараша эгиндерге начар болду. Кызылчага абдан жакшы болду да. Былтыркы 2016 жылы кызылчаны гектарына 40 центнерден ала турган болсо, 400 центнерден почти 700 центнерге чейин жетти да. Анан бүгүнкү күндө ушу Чүй областынын эң негизги рентабельный бул кызылча болуп атат.
элдин көпчүлүгү, дыйкандардын көпчүлүгү быйылкы жылкы кызылчаны көп себүүгө пландаштырып атат да. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда бир эле завод, ал завод эми 300 000 400 000 тоннаны иштеткенге жетишет экен, калганын жетише албай калат экен. Анан быйылкы жылкы мынакей Кошой Сокулуктагы Кошой заводко мамлекет 10 миллион доллар берип атат. Ошону кайта ишке киргизгенге. Эгерде Кудай буйруп Кошой заводу ишке кирип калса, быйылкы жылга 15 000 гектар пландаштырылып атат. Толугу менен иштеткенге 1 миллион тоннага жакын кызылча болот экен, анда жетишет. Эгерде ал завод ишке кирбей калса, анда бул дыйкандарга абдан кыйынчылыкты туудурат. Бул ошондой эле баягы заводко да кыйынчылык таап келет да. Жылда эле жазында дыйкандар үрөн тандоодо бир кыйынчылыктарга туш келип калат да. Же болбосо жакшы үрөн жетишсиз болуп калат дегендей. Мына ушул боюнча сиз өкмөттүн астына кандай тапшырма койдуңуз? Жылдан жылга биздин үрөндөр начарлап кетти. Себилген үрөндөн түшүм алынбай атат. Бул азыр өкмөткө дагы талапты койдук. Жаңы үрөндөрдү ушу чет бөлөк мамлекеттерден алып келип, ушу дыйкандарга жардам берүү боюнча, эгерде Казакстандан, Россиядан ушу жакшы үрөндөрдү алып келсе, анда ушу кайта дыйкандардын түшүмдүүлүгү бир топ жогоруламак. Биздин өзүбүздөгү жылдан жылга сеп аткан бул үрөндөр сапаттуулугу начар болуп кетти да. Экинчиден үрөн чарбалары ушу жакшы үрөндү өндүрө албай атышат. Мына 107ден ашык, баягы 100ден ашык үрөн чарба бар. Анын ашып кетсе бир 10% бир жакшы үрөн чыгарат. Бирок баардык дыйкандарга жетпейт да бул. Мына Араванда 10-15 күндөн кийин дыйканчылык иштери башталат эмеспи? Анан сиз кредиттер боюнча маселе койдуңуз, элге ошол насыялар жетип атабы? Жо, мына азыр фонд түзүлгөндөн кийин, фонд Кыргызский Российский фондтагы фонд деп түзүлгөндөн кийин Кыргызстан мамлекети муну жоопкерчилик алгандан кийин фонд болгондон кийин фонд өзү бериш керек да. Булар через банк берип атат. А фондто отурган 30 адам, иштеп аткан адам жөн айлык алып аткандай болуп да. Еще жеңилдетилген эмес, биз наоборот дагы үстүнө кошуп 5% келген кредитти биз үстүнө дагы бир 11 кошуп туруп берип, онун үстүгө мамлекеттен одан тышкары дагы 10% кетип калып атат. Мына субсидия кылды дейт. Субсидия кыла турган болсо жылына 2 миллиард 300 канча миллион болуп атат. Эми ойлогула, банктын акча жоктугунан бүгүнкү күндө банк берип атат дейт. Банк бергенден кайтарып алып атат 11%-тен, элден кайтарып, еще банкка берген тууралуу 10%-тен кылып туруп 2 миллиардты банкка берет. Ошондо 21 миллиард болуп калып атат банктын кирешеси. Биз жөн 2,5 миллиардты немеге салып болуп атса, жөн ыргытып койгондой болуп атат, жок кылып. Ошон үчүн мен айтып атам, сунуш киргизип. Кыргызстанда 44 неме район боло турган болсо, онун ичинен 4 шаардык болсун, 40 региондо боло турган болсо, ошолорго 100 миллиондон бөлө турган болсок, 100 миллиондон ар бир районго керектүү жерине трактор ала турган болсо, 10 трактор алсын жылында. Ойлоңуздар, 1 миллион 300 миңге жакын болот экен бир трактор комплекс болгондо. Ошондо 10 трактор 13 миллион болуп атат. Бул жерде 87 миллион болду. 87 миллиондон 5 миллиондон 5 жерден суу чыгарсын. 5 насосту койсун. Ойлогула канча акча болуп атат бул жерде? 67 миллион калып атат бул жагынан. Онун ичинен дагы бир трактор алып берсин, жана скважина тазалай турган. Жылына тендер өткөрүлөт. Жылына 1-2-3 трактордун бир топ акча кетип калат. Онон көрө бир тракторду алып кой, сезонный тракторист ал, иштесин, ошол маалда айлыгын төлөп бер, калган маалда райондун МТСинде турсун ушул. Эконом болобу? Биз эгер жакырчылыктан чыгарабыз десек, биз ушул жол менен фонддор прямой бериш керек. Мына Минфин акчаны берип атат 2,5 миллион. Минфинде өздөрүндө фонд развития деген бар. Фонд развитияда 120 адам иштейт. Региондун бүт бардыгында бар. Эми булар болсо фонд развитиясы аркылуу бербестен айыл банк аркылуу берип атат. Айыл банкта 1000 канча адам иштеп атат. Олар өздөрүнүн 7%-ын коюп туруп, үстүнө элге эч кандай жеңилдик болбой, наоборот, үстүнө кошулуп калып атат. Эгер фонд развития аркылуу бере турган болсо, фонд развития ол акчадан эч кандай неме алып калбайт. Себеп дегенде булар мамлекеттен айлык алып отурат. А фонд развития аркылуу кеткен тракторлор менен айыл банктан кеткен тракторлордун элге баргандан 3000-4 000 доллардан разницасы болуп атат. Мен ошон үчүн өкмөткө шуну предлагать этип атам. Эгер фонд түзүлгөн болсо, мамлекет өзү прямой берсин. Ушул көтөрүп аткан маселеңиздин аягына чыга аласызбы? Кудай буйруса чыгабыз. Чыгабыз деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар. Ал эми жалпы жыйында дагы 10 чукул маселе турат. Булар тууралуу Пирамида телеканалы аркылуу кененирээк тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.